өткөрүп, анан бияга менен кетет да, бияга менен кайра чоңалай жакка кетет. Чоңалай жакка кетет. Ал ийгиликтүү видеону кээде оппозициянын өкүлдөрү дагы баягы келбей коюп атат. Мына ушундай мен айткан себебим ошон үчүн бийлик радикал болуп атат, оппозиция жаман экен дебей, любой оппозиция менен сүйлөшүүгө барыш керек болчу, диалогго. Кыргызда сөз бар, жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Эмне үчүн биздин оппозициянын ошол эле Азимбекти канча тигиндей мындай деп айтабыз, ошо Азимбек Анаркуловдун аркасы менен революция болгон. Ошонун аркасы менен азыркы Атамбаевдер бийликке келген. Биз эч кандай ал жигитти балким бирөөлөр жаман көрүшү мүмкүн деп, бирок мен ушундай адамдардын, революция жүргөн адамдардын эмгегин баалабасак болбойт. Ошон үчүн антип айтпай диалогко барганда, анан баягы мына газ маселеси болду, мына канча проблема болду, Мырзахматов маселеси болду, Келбектин кишилери чыктылар баягы эмеде. Ошондо дагы эч ким келип койгон жок. Бул дагы чатак иш. Мына канчалаган печенье турат, бирөө басып келет. Ошон үчүн мен биринчи иретте любой проблема болсо эл күнөөлүү эмес, бийлик күнөөлүү. Эми силерге тийиштүү, мен дагы силер менен кичине макул болгон эме айтайын, юридический жагынан. Момундай тирешүү, элек иштен өрөлөттө тирешүү жакшылыкка алып барбайт. Биринчи ирет бийлик бул маселени чечиш керек. Эң биринчи келип сүйлөшүү өткөрүш керек. Переговорго келип, мына вице-премьерлер жүрөт. Тайырбек Сарпашев, Абдрахым Маматалиев деген ушактык жигиттер, тияктык жигиттери жүрөт. Элвира деген бир кыз алып алыптыр, белгисиз кыз экен, вице-премьер дейт, тойлордо жүрөт ар кайжы. Мына ошолорго чакырып келип, мына аксакалдар татынакай мени кабыл алып атат. Ошол сыяктуу сүйлөшүп, эмне проблема деп, президенттин атынан, премьердин атынан полномочия алып келип, анан сүйлөшүп, анан бул кандайдыр силердин талабыңардын кандайдыр часын орундатканга аракет кылып, же бир сөз берип, бирдеме кылып чечиш керек. Анан мындай эле без конца мындай тирешип турган, аларга да жакшы эмес, силерге да жакшы эмес. Мен сезип атам, бул бир жакшылык менен бүтпөйт. Бийликке да жаман болот, элге да жаман болот. Кандай дейсиңер? Мен ойлойм, бул бири менен бүтпөсүн мен сезип атам. Ошон үчүн ойлонуңуздар. Эми мен силер жол тоспогула, тигинткиле, минткиле деп мен агитация кылгым келбейт. Аны өзгөрү билесиңер. Бирок мен негизи укук коргоочу катары мен өзү баягы свободно бир адам экинчи жерге эркин жүрүш керек. Бир адам экинчи мамлекетке барыш керек, ортосун эчке тоспош керек. Бул эл аралык нормада, конституцияда, международный нормаларда, всех декларацияда жазылып турат. Жол тосуу бул эл аралык нормага туш келбейт. Бул мыйзамды бузуу. Бирок силер жыргагандан муну бузуп аткан жоксуңар. Мен аны түшүнүп атам. Бирок бул ишке мен негизи жол тоскон маселесин мен туура көрбөсүмдү ачык билдирип коеюн, анткени бул менин позициям да, ачыгын айтыш керек. Бул анткени көп адамдарга жолтоо болот. Бирок мен айтып атканым, жана ооруларды өткөрүп, көчтү мына өтпөй атат дедилер, көчө өткөрүп аткандар жакшы нерсе бул. Бирок ошондой болсо дагы түбү бул менен жакшы менен бүтпөй турган болуп атат. Ошон үчүн муну ойлонолу, дагы өзүнчө бир узкий кругда жолугушалы. Бул өзү бир жакшы, аягы бир жакшы менен бүтпөйт да. Как будто мен азыр сезип атам, бийлик жоктой сезилип атат. Бийлик болсо келип сүйлөшүш керек. Мына бекер мисалы пресс-конференция бердим мен. Пресс-конференцияда айттым. Мына мен кызматтан кеткенге себепчи болгон ошо вор закон Азиз Батукаев, бул өзү вор закон. Криминалдык авторитет кыргыздардын кулагын кескен адамды бир диагноз менен бошотуп ийди. Ал эми Кыргызстанга чуть ли биринчи лицо эмес, спикер болгон. Кыргызстанга белгилүү саясатчы. Кыргызстан жалгыз алай эмес, Кыргызстанга белгилүү чоң саясатчы. Спикер 101 голос менен өткөн Ахматбек Келдибековду 12 диагноз менен мен силер туура түшүнгүлө. Мен Ахматка 3 жолу бардым. Аялы да болду жанында, туугандары болду. Мен жолугуштум, оорусун көрдүм. Сабырбек Жумабектин өзү менен сүйлөштүм. Ал менин бир тууган кудам болот. Жакын кудам болот. Сабырбек айланайын, бул кандай оорус эмне болуп атат десем, байке оорусу операциясы кыйын болуп атат. Улам кылып атабыз. Анан бул Ахматтын дарысы, жанагы дары берип анан наркоз кылат экен да. Аны кабыл албайт экен да мунун денеси. Ушу бир реакциясы бар, аллергиясы бар экен. Анан да Ахмат өзү менен сүйлөштүм. Өңүм мурдагыдай эмес. Анан оорусу анык да. Анан суд экспертизанын жыйынтыгы чыкты, аны менен да тааныштым. Прескада 12 диагноз коюлуп атат. Эгерде ушинтип эле тура берсе, конечно, ары өмүрүнө коркунуч келе турган деп алар жазып атат ачык эле. Анан ошон үчүн мен ойлойм, Батукаевди бир диагноз менен чыгарып, анан 12 диагноз менен чыгарбай койгон өзү туура эмес. Мына Нариман дагы онкологический оорулуу, аны дагы соттоп атат. Ошон үчүн мен жалгыз эле Ахматты айткан жокмун, Нариманды айттым. Бул боюнча пресс-конференция бердим. Анан эми силерге айтайын дегеним, силердин койгон талаптар туура. Эмнеси болсо да кандай болгон күндө дагы
баягы диагноз деген оору балаңар ушул жерден туулган жашаган канчалагандарга жардам берген, мен анын баарын туура түшүнөм. Бирок кандай болгон күндө дагы бир акыл менен иш кылалы. Мен көптү көргөн адаммын, канды көргөн адаммын. Көптөгөн ополоң тополоңдун кайнап жүргөнмүн. Мына 24 жылдан бери 23 жылга кетти. Чейрек кылым бою ушу Кыргызстандагы бүткүл пикет, митинг, демонстрация, жол тосуу ушу менин аралашып жүрөм да чын айтсак. Анан эми бул бир мен кандайдыр бир жолдорун билем чечүүнүн. Балким азыр айта албайсызмын. Мондай ачык. Бирок бир жолдорун айтып, колман келишинче бийликке мени жаман көрөбү, жакшы көрөбү, все равно бийлик признают. Өзүңөр билесиңер. Эч ким бу жака басып келе албайт бийликтегилер. Анткени алардын бети кара болуп калган. Анткени мен силердин алдыңарда жүзүм жарык, туурабы? Мына апалар, татынакай аталар кабыл алып атат. Анткени менин силердин алдыңарда эч ким жок, жаман эметкен. Только жүрөгүм менен. Караңыз, алайлык биздин бир туугандарыбыз канча күндөн бери турса, анан бир адам келип сурап койбосок, мен эртең силердин бетиңерди кантип карайм? Кантип мен айтам, силер? Кантип мен чакыргандын кереги жок, мен тамашалап айтам. Мен урма чакырбаса эле келем. Анткени мен элим бул жерде. Элим мен, ачык айтайын. Ал жалгыз эле Акматтын эли эмес, алай менин да элим, ачык кечирип койгон. Мана эгерде биз ошондой патриот, чындыгы патриот болсок, ошон үчүн ойлобогула силер, жалгыз эле булар колдойт, анан бири мындай эмес. Кыргызстан боюнча колдогон адамдар бар, түшүнгөн адамдар бар силерди. Туура түшүнүп атат. Бирок силер акыл менен иш кылган. Мен любой нерсенин бир мени Раматов Шералды билесиңер, Назаркул, Ушул досум эле байкуш, мен орун басарым эле. Могу Чалма деген айылдан Карагылжадан. Ушул айтчы мен дагы эле саясатчылардын артынан жүрдүм, бирөөнү да кармай албай койдум. Жалгыз Турсунбай акымды кармап калдым байкуш. Жетимулактай болуп ушул киши менин сөзүмдү угат дейчи да. Анан ошол Шерал Назаркул айтчы, Турсунбай акым ушул сен доңузсуң дейт. Ушу көп нерсени бир жыл 2 жыл мурда билесиң дейт да. Мен өз жылым доңуз да. Анан да көзүм жакшы көрбөй калышы мүмкүн, бирок жонум менен сезем да. Бир жаман нерсени сезип атам. Кечирип койгула. Ошон үчүн ойлонолу, акыл менен иш кылалы, сабырдуу кылалы. Эмнеси болсо дагы бир жакшы ойлор менен ишти бир жакшы жагы менен бүтүргөнгө аракет кылалы. Элек иштейли, бийлик менен элек ишкенден бийлик чатак иштерге барса, эл кичине мындай бир айкөлүккө барып коелу. Балким какой-то уступка барып коелу. Же балким бара албайбызбы, аны кеңешип иш кылалы. Кыскасы элек иштен бир жакшы нерсе болбойт. Бийликтен кандайдыр кадамды көрө албай атам. Балким биз жасап коебузбу. Кыскасы бир ошону кеңешели деп келдим силерге. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Элдин эрки, эмне иш кылса элдин эрки. Мына бул жаанда бекер жааган жок. Булар да бир кандайдыр белги. Жаандагы өзүнүн эми азыр кандай сурооңор болот, кандай сөздөрдү айтасыңар, мен ошонун баары мына эгер уруксат берсеңер мен бир тууганым ала келдим, Оштон мени ташып беришти. Ошол балага мен видеого тартып алайын, планшет менен. Бул сүрөттөрдүн баарын тартып алайын, силер уруксат берсеңер. Анан ошонун баардыгын мен колман келишинче бийликке, прессага барып пресс-конференция берем, туурабы? Силер менен сүрөткө ушунун баарын жеткирүүгө аракетимди көрөйүн. Мен бийликтин адамы эмесмин, бирок бийликке барып, прессага барып айтып, силердин үнүңөрдү, ушу муңуңарды жеткирүүгө колман келген аракетти көрөйүн. Анан кандай чечет, эмне кылат? Мен чечем деп келген жокмун, ачык айтайын. Менин колумда чече турган инструмент да жок. Мен силерге убада да бере албайм. Кыйратуу ем деп. Мен просто силерди көргөнү келдим, укканы келдим. Силерди менен кеңешейин деп келдим, ушул.